Бүгүнкү күнү ГИК 4 багыты менен ишти жүргүзүп келатат. Бул социалдык ипотека, бул биздин 5 айырылуу категория жарандарыбыз кирет бул жака. Жалгыз бой энелер, эгерде үй бүлөдө ЛОВЗ бар болсо, жаш адистер, алыскы аймактагы жаш адистер, Баткен регионундагы чек арада өткөн кызмат өтөгөн кызматкерлер жана дагы бир категория ошондо булар социалдык категория кирет. 4% менен алышат 25 жылга без первоначального взноса. Дагы 4% менен 25 жылга ала тургандар бул льготная ипотека. Бул жака мамлекеттик кызматкерлер кирет. Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын кызматкерлери, бюджет тармакта иштеген кызматкерлер, бул ушул эле социалдык тармакта иштеген мугалимдер, саламаттык сактоо тармакта иштеген без первоначальный взноса 25 жылга 4% менен. Анан дагы доступный ипотека деген бар бизде. Бул дагы 25 жылга чейин без первоначального взноса, бирок булардын үстөк пайызы 8% жылдык. 8%. Бул жеке тармакта иштеген жарандар өздөрүнүн кирешесин тастык в установленном порядке өздөрүнүн. Түшүнүктүү. Сиз жана сиз айтып кеткен 50% боюнча айтсаңыз 50-50. Бул бүт жарандар үчүн 50% баштапкы төлөм менен, кезекте турган жарандар дагы бул кезексиз да берилеби? Кезексиз дагы берилет. Бул негизгиси менен биздин сырт жакта жүргөн биздин мекендештерибиз, эмгек миграцияда жүргөн мекендештерибиз үчүн ушундай мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Жана республиканын ичинде дагы биздин жарандар эгерде өздөрүнүн кирешесин тастыктай албаса, булар дагы 50%-ын эгерде төксө, ушуларга квадратын канчадан берип атасыздар? Булардыкы кымбатыраак, анткени булар кезексиз алып атат. Булардыкы премиум болуп атыптыр, мен уктум да. Ар кандай, бардыгына ар кандай сунуштап атабыз. Премиумдагы баасын айтып коюңуз. Мисалы үчүн, Волково-Кустанайская дарегинде $750. Кандай? 1 чарчы метр. $750 1 чарчы метр. Волково-Кустанайская көчөлөрүнүн кесилишинде. Бул социалдык категорияга киреби же кайсы? Бул бардыгына кимдин кандай мүмкүнчүлүгү бар болсо, өздөрү тандай алат. Кымбатын да тандайбы же арзаныраагын тандайбы, ушундай. $750. Эконом класс бул анда. Эми эконом десек, мисалы үчүн 2 бөлмөлүү батир 67ден 73 чарчы метрге чейин. 3 бөлмөлүү батир 93 чарчы метр. Алда 750ден. Алда 750. Сиздерде кайсы категориядагы 950 миңден нары, ошону айтсаңыз? 950 миңден нары бул мисалы үчүн Байтик Батыре көчөсүндө. Булар премиум класспы же кандай? Эми булар мындай да, эми биз бөлбөйбүз жарандарды премиум же эконом депчи. Биз жаңы курулушту баштаган сөзсүз по расположению, по месту локации биз ушу дифференцированный подход кылабыз, бааны аныктап атканда. Бирок жаңы курулушту баштаган сайын биз ушу бүт жарандар үчүн ушу классты жогорулатууга максат алганбыз. Анткени деген сиздер ушуга ошол премиум жакта премиумга басым кылып атасыздарбы же кайсыга? Мен алайынчы, депутаттар. Урматтуу депутаттар, тынчырап отурасыздарбы? Биякта суроо берип атыптыр, жообун укпай атат. Ушу кезекте турган жарандар дагы ошол жактан өзүнүн квотасы менен батирлерди алышат курулуш бүткөндө. Анан ушу кезексиз 50%-ын төккөндөр дагы ошол жактан ала алышат да. Мисалы үчүн кезекте келаткандар менен алардыкы по себестоимости алышат. 650ден, мисалы үчүн Бишкек шаарынанчы. Кезексиз 50%-ын төккөндөр алар кымбатыраак алышат. Ушундай. Силер азыр ушу премиумга басым кылып атасыздарбы же кандай? Менин оюм, ошо премиумга көбүнчө басым кылып атпыздар да. Бардыгына эле басым кылып атабыз. Бүт биздин жарандар үчүн ушу мүмкүнчүлүк болсун деп. Азыркы бөлүнгөн акча кайсы багытка кетет?
азыр бүт жерде, мисалы үчүн бүгүн биз 62 миң батирдин курулушун жүргүзүп атабыз по всей стране. Бул 4,5 миллион, уктум эле мен. 4,5 миллион чарчы метр. 80 миң деп уктум эле. Сиз тактап коюңузчу, 62 же 80би? 62 миң батир. Куруп атасыздар. Республика боюнча куруп атабыз. Канчадан канчага чейин баасын айтып койсоңуз? Баасы $650 $1,400 чейин. Эми 1,400 бул Бишкек шаарындагы Айтматова дарегиндеги ири турак жай комплекс. $1,100 $1,400 бул под ремонт ключ. под ключ, Под ключ, ооба. Эгерде салыштырсак, ошол эле даректе жеке курулуш компаниялар не под ключ, ПСО кылып 1,700дөн баштап сатып атышат. 1,700дөн жогору. Урматтуу депутаттар, бул азыр узарып кетти, тем более сиз өзүңүз уже адашып калып атасыз. Буну сиз даярданып келип эле бир күнү мындай презентация кылып эле көрсөтүп койсоңор, малат көрсөтүп койсоңор жакшыраак болот. Ооба. Ошол маалыматты так даярданып келип бериңиздер анда, Так, макул. Жашаса да берем. Суроо аябай көп экен, токтото албай атабыз депутаттардычы. Тилек Жанышевич, 650дөн $1,400 деп точно айттыңызбы азыр? $1,400 чейин. $1,400 чейин это кандай квартиралар? Ичинде эме это пентхаустарбы ГИКтин? Бул Сиз азыр жаңылышып калсаңыз, сиз чогулуп анан бул парламенттен авайлап сүйлөдүңүздөр. 1,400 бул Бишкек шаарындагы Кайсы дарегинде? Байтик Батырия дарегиндеги ынтымак конушунда. Байтик Батыр эмне менен кесилишинде? Байтик Батыр ЮБЧК менен кесилишинде. БЧК. ЮБЧК. Южный. Үстү жактабы? Ооба, жогору жакта. Масалиеваны айтып атасызбы? Масалиевадан жогору. Выше строящейся мечети. Ынтымак мечет.